Assalamu alaikum Kırgız elim. Barыңыздарга көңүлдүгүн каалайм. Ден соолугун сурап атканыңыздарга рахмат Кыргыз элим. Буюрса ден соолук эсен аман. Амансызбы көрөрман, Медиа Хаб алдыда Орус-Украин согушуна катышып, Орусия тарапта согушуп жаткан Ринаттан эксклюзивдүү маек алат. Ринат өзү Кыргызстанда туулуп өскөн, бирок кийинчерээк Россияга эмгек миграциясына кетип, анан согушка тартылган. Ринат, саламатсызбы? Сиз учурда кайсы аймактасыз жана согушуп жатканыңызга канча убакыт болду? Мобилизация башталганда мен Кыргызстанда элем. Башында айткандай сиздергечи. Кыргызстандан келдим, бул жакка келип. Негизи мен бул жакка келгенде ошол мурунку иштеген ишиме сүйлөшүп, водительге сүйлөшкөм. Негизи мен өзүм ошол кирем деп жүргөм, бирок мобилизация башталганда качып кеткем. Анан мен бул жакка келгенден кийин ошо досторум менен мага негизи мурун эле келип жүргөн через госслужба аркылуу. Менде баардык нерсе ачылган да сайт. Ушул аркылуу келген, мен жашап кеткен, пропискам турган паспортту тууладан алгам. Ошол жакка да кел, ошол жактагы абышка кемпир мага чалып атты тынбай. Кайра келип атат деп. Мен ошо достум менен жолугуп чайканага барганда ошол жерден документ текшерип сотрудничество бар. Ошол жерден кармалып калдык. Мен көрүп эле кое берди негизи. Мен ошо досум менен алып кетип атканда мен кошо түшүп алдым да, менин минус болгон ошол жагы. Анан подозрение кармай берчи паспортуң отделенияга барганда аласың эле. Хорошо деп коркпой эле берип койдум. Базадан текшергенде досумду сразу эле чыгарды бешипте. Мен алып калды да, алып калып эле ошо военный полицияга чалып тартып кетти. Түшүнүктүү. Ошол убакытта кайсы күн эле, кайсы айлар эле? Так. Июнь айы болуш керек эле. Июнь айы аяктап же ортолоп ушундай болсо керек эле. Точно билбейм да. Июнь айы болуш керек эле. Ооба, июнь, анан июндун точно канчасы экенин билбейм, бирок ортолору да. Ошондо сизге военный полицияга тапшырды дедиңиз, аскер полициясына сизди тапшыргандан кийин сиз ошону менен согушка дароо эле кеттиңизби же үйгө келип анан даярданып анан кеттиңизби? Бизге 3 күн уруксаат берди. Өзүңөргө керектүүнү сатып аласыңар, болбосо бул жактан самый главный аптечка, дары-дармек ушуларды аласыңар деп 3 күн убакыт берди. 3 күндүн ичинде биз ошолорду чогултуп жетиштик. Саат 9-га военкоматка чакырды, анан обедтен кийин ошол жактан автобус менен алып кетти бизге. Түшүнүктүү. Автобус менен алып кетти. Сиз ошондо башка дагы орус жарандары менен чогуу кеттиңиз. Арасында борбор азиялыктар, башка да кыргыздар болду? Мен менен кеткенде борбор азиялыктардан жок. Только эле мен эле болдум. Кыргыздан калгандар орус, татар, чечен улутундагылар болду. Биз бар полигонго чыккөнде негизи кыргыздардан айтты ошол жактар. Кыргыз балдар бар деп мен уктум ошол жактан. Сурадым, интереска барбы десем, мобилизация менен келгендер бар деди. Ошо уже алар передокко кетишкен деп уктум. Түшүнүктүү. Сиз ошондо канча убакыттан бери азыр согушта жүрөсүз? Анан ушул аймакта кайсы аймактарда болдуңуз? Мен уже почти 3 айдын жүзү болуп калды жүргөн. Солидарда болдум. Бахмутта болдум, Бахмутта эле болдум, но биз особенно уже Солидарга күч түзүмү жетишсиздик болгондуктан, ал жакта солдаттарыбыз жетишпей аткандыктан ошол жака жардамга кеттик. Солидарда көбүнчө болдум, ошол жакта болдум. Штурмовик болгондо биринчи очередь эң передовойдо биз жүрөбүз. Анан буга чейин сүйлөшкөндө айттыңыз, баары бир ошол учурда мындай окопторго киргенде, ошол кармашуу маалында коркуу сезим болот дедиңиз. Азыркы учурга чейин коркуу сезимиңиз барбы? Коркуу сезим, конечно, мен биринчи түшкөндө
машинеден түшүп эле эми биз машина бара турган жерлер ошо эвакуация кыла турган жерлерге эле барат машинасы. Аны ар жакка уже 10-15 километр жүрүп дейбиз. Сумка, рюкзак, полный автомат где-то бир 50-60 килограмм жүк менен. И лестница токойду аралап алып кетебиз. Ошол учурда атып биз барып окопторго жашынып, бактарга жашынып, чтобы кечинде дрондор учуп келип атты. Дрондор менен текшерип карап атып, биз ошентип өзүбүздүн позициябызга жеткенде эми атуу тынбай болуп атты. Менин аябай коркуу сезим болду ошондо. Өлөт деген ушул экен, башка вариант, чыгыш вариант жок дедим. Уже вообще аябай күчтүү, жестко болду да. Как раз 3 күн тынган жок. Груз 200-300 аябай көп болот. Каравандар жетишпей жатышты, эвакуациялар жетишпей жатты. Эвакуация кылып атканда аларды атып атышты пулемет менен. Мындай киришке жардам, кандай десем, бизге келе турган жардамчылар уже келе албай атышты да, аябай кыйын, врачтар келиши кыйын болуп атышты. Накат аябай күчтүү болду да. Уже вертушка прилетела? Нет. Нет. Хорошо. Башка да кыргыздарды көрүп алдыңызбы ошол жакта согушкан? Негизи согушкан кыргыздарды мен чынында көрө алган жокмун. Бул жактан анткени көбүнчө бизде жетондон эле таанып, мисалы менен келген пулеметчиктин ГВТси таанылбай, ошо жетон аркылуу ошону текшерип, анан ошол аркылуу таанылат да. Көбүнчө ошо баягы Хаймерс, жанагы артиллерия менен көбүнчө ошолор менен атат да. Ошол жактан көбүнчө таанылбай калат бетинен. Түшүнүктүү. Бул жака негизинен сөөктү жөнөткөндө айрым ата-энелерге сөөктү ачтырбайт экен да. Ошол боюнча эле көмгүлө деген ушундай талап коюшат экен. Негизинен сизде кабарыңыз жокпу? Бул жака сөөктү жөнөтөрдөн мурда ДНК анализ жасайбы? Ошол адам так эле ошол адам экенин медициналык жактан тастыктайбы? Ооба, албетте, конечно. Андай болбосо болбойт го деп ойлойм. Ооба, анткени бул жактан жөнөтүлгөндө, груз 200 жөнөткөндө сөзсүз барат, анализ диспетчер тапшырат, ким экенин билет, бүт тактайт, бүт бары все по документальному кетет да бул жакта. Анан жана жогоруда сүйлөшкөндө бир аз жаракат алып калдым. Анан жакында ошо Москвага барып лечение алам, дарыланам деп айттыңыз да. Анан ошо качан кетейин деп атасыз Москвага? Кудай буйрса жакын арада, ушу сентябрдын ичи, кудай буйрса 20-ларына деп пландап атам. Кудай буйрса ошо эми сентябрь ичи да. Кандай жаракатыңыз бар? Контузия, анан буттан жаракат бар. Бутуңузга ок тийдиби? Эмне болду бутуңуз? Жок, мага удар болду, баягы бир калп айтпайм, бир жарым же 1 метрдей ыргып кеттим, артка барып немеге тийдим. Окоптун бурчуна тийген, ошол жерден баспай калдым. Аябай. Дагы жакшы, просто мен бурчта болгондуктан, окоп терең болгондуктан неме болуп калды да, ата болбосо чачырат коймок да. Түшүнүктүү. Анан азыркы учурда биз адамдар таштап кеткен дачада жашап атабыз деп айттыңыз да. Анан жай тургундар жокпу ал жакта? Анан жай тургундар кезиктирип калсаңыздар, аларга кандай мамиле жасайсыздар? Алар сиздерге кандай мамиле жасайт? Бул жакта баары эле жашашат, жай тургандар бар негизи. Бул жак эми, бул жакта эле атпоо болот. Атпоо эле атат, бул жакта деле угулат да, конечно, угулат. Эми булардын мамилеси негизи бизге каршы. Бизди баягы оккупант катары көрүшөт чындыгында. Анан биздин мамилебиз жылуу мамиледебиз ар дайым. Ар дайым жакшы мамиле кылабыз. Биздин кызматыбыз, ишибиз ушул. Бизге баягы келип курал жарак менен коркутуп, угрожать эткен нерсе деген жок бизде. Биз эл катары магазинге барабыз, келебиз. Эч ким менен таанышып сүйлөшүүгө болбойт, тыюу салынган бизде ошондой.
Түшүнүктүү. Сиз өзүңүз буга чейин сүйлөшүүбүздө уруш жарандыгын 2 жыл мурда алдым дедиңиз эле, ошо 2 жыл жок. Азыр мобилизация башталат деп атат, бирок так белгисиз, бирок болот. Сизге согушка чакыруу бергенде канча убакыт бою согушта болосуң деп айтылган контрактыңыз барбы же ал жери жазылган эмеспи? Негизи ал жери жок, жазылган эмес, но 6 айда бир алмаштырыш, 6 айда бир негизи. Демек сиз Москвага барып дарыланган күндө деле кайра сиз согушка алып келиш мүмкүн экен да? Ооба, эгерде анализге карайт негизи. Может жибербей да коюш мүмкүн, жиберип да коюш мүмкүн. Врачтардын айтуусу менен болгону. Ошол врач деле макулдуу керек киши болгон ошол. Ооба же жок деген эле. Сиз согушуп жатканыңыздан жакындарыңыздын, апаңыздын кабары барбы? Алар бул маалыматты билген болсо кандай кабыл алышты? Айтпайм көп нерсени. Жакшымын, жакшы, Кудайга шүгүр. Ушундай иштеп эле жакшы деп эле алаксытып коем. Мен жакшымын. Күндө жашып турам, күндө айтып турам жакшы деп. Ошентип эле ошо менен эле көп чыкпайт, көп сурабайт эле. Башында аябай сурап, аябай кызалат болуп атты. Мен жака кеткенде бир айдай жок болуп кеттим окшойт. Анан аябай көп чалып тур. Туугандардын баарына чалып жок, Кыргызстанды бүт көтөрүп, бүт ызычы болушуптур да. Анан менин телефонум бузулуп калган, бияктан телефон айлыкка чейин алганга мүмкүнчүлүк болбоду. Тиги бу деп аябай ар кайсы шылтоон айтканга аракет кылдым да, баары эми ишенген деле жок агачы. Ишендире алган деле жок. Болушунча аракет кылдым. Просто кайгыргым келген жок. Жүрөгүн ооруткум келген жок. Ринат, сиз госпиталда жатканда кыргызстандык жигитти көрдүм дедиңиз. Ал дагы кезинде уруш жарандыгын алып согушка тартылыптыр деп да айтып өттүңүз. Аны менен сиз байланышып турасызбы? Анын жагдайы азыр кандай экен, маалыматыңыз барбы? Азыр чын андан кабарым жок. Мен ошол жактан бир күн жаттым. Эртеси түштөн кийин кеттим ал калганда. Ал кайсы полкто, кайсы немеден экен жастан экен билбейм. Ол жакта госпиталга келгенде ар кайсы полктон келишет да. Сиз аны менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Аны менен сүйлөшсөм ошол ал деле үйгө кеткиси келгенин айтты, ата энесин сагынганын айтты. Ошол бала чакасын сагынганын айтты. Ошолорду айтты, ошолорду сүйлөшүп жете алдык. Анан сиз TikTok'о бир кыргыз жараны так билбейм, бирок кыргыз кишинин сүрөтүн чыгарып туруп, ушуну туугандар издейт деп жарыяладыңыз да. Ал ким экен? Туугандар сизге байланышка чыгып издеп атыптырбы? Ал кайсыл жакта согушуп жатыптыр? Баткенден байланышка чыктым, ошол аябай TikTok'тон аябай жазган экен, ошо кирсем аябай чоңдуп жазып, аябай жардам керек деп. Мен негизи эч кимге деле бере бербейм TikTok'тон номерди. Анан чынбы же калппы деп сүрөтүнө чейин салып атышты ишенбей. Анан мен өзүм чалып, неметсем ошо кошунасы болуп, согушка кеткен бойдон дайынсыз уже канча 3-4 айдан бери уже байланышка чыккан жок. Издегенге жардам мүмкүнчүлүк барбы деп мен бул жакта билиш кыйын да, солдат көп. Кайсы направлениеда, кайсы жерде мен тактап биле алган жокмун. Анан TikTok'ко чыгарып койчу туранычы. Может TikTok'тон көрүп калаткан, көрүп калат чыгар, может телефону жок чыгар, может кимдир бир айтат чыгар. Анан TikTok'ко сураган мен айттым, мен чыгара албайм дедим биринчи. Сем аябай суранды. Мен силердин уруксатыңар жок, мен бирөөнүн сүрөтүн киргизип, мен өзүмдүн страницама неме кылып келбейт десем, биз уруксат беребиз. Анан ошолор аты туугандардын уруксаты менен мен TikTok'ко чыгардым да. Ошону чыгарып берүүнү өтүнүштү мага. Ал кыргыз жараны экен же орус жарандыгын алган бекен? Ал орус жарандыгын алган экен. Айтышы боюнча бир орус аял менен жашайт экен. Ошол орус аялга байланышка чыкканында ошо документтерди тартып жиберген экен. Негизи Миноборонанын атынан кеткен мобилизация менен. Мен угушум боюнча ошондой башка эч нерсени айткан жок. Пока байланышка чыга элек деп. Аялына чалса дагы аял ошентир. Сиз ошондо жанагы биз алдыда жүрөбүз деп айттыңыз да. Анан
Украин аскерлери менен мындай бетме бет кезиккен учур болдубу? Украин аскерлери менен мен где-то калп айтпайын 200 метрден көрдүм аларды. 200 метрден бетме бет кезиккен эмес, 200 метрден ближний бой болду. 200 метрден аябай атыш күчтүү болду. Мен жаракат алган ошолорду көрдүм. Андан кийин мен кеткенде 6 плен Украин аскерлеринен 6 пленге колго түшүрүп алды. Ринат, сиз кимдир бирөөнү жарадар кылдыңызбы же сиздин оңуңуздан кимдир бирөө каза болду? Биз мага ушул сөз аябай оор. Мен дагы бирөөнү өлтүрүштөн эмес, негизи бирөөнү катуу сүйлөгөндөн деле аябай корком. Мен жүрөгүмдө жүргөн ушул нерсе бар. Мен негизи позицияда жатканда ошол жерде мен негизи көбүнчө аткан жокмун. Көбүнчө атпаганга аракет кылдым. Аябай слишком уже жакын келип уже мен неме кылып атсам, мен өзүмдү коргоп гана атып аттым. Бирок көбүнчө атпаганга аракет кылып, чтобы триксотыйларга жардам бергенге аракет кылып аттым. Чтобы окоптон сүйрөп чыгып кетиш керек. Эки өлгөн адамдарды уже кийинчерээк да, анткени баягы тирүү адамды уже куткарыш керек. Көбүнчө ошолорго маани берип, ошолорду алып чыгып кетип аттык да. Алар да алып чыкканга убакыт болбой атты. 4 саат, 5 саатта кан көтүп кетип калып, успеть этпей, кан кетип калгандар уже жүрүп кетип атты. Согуштан ушу толугу менен кутулсаңыз, милдеттенмелериңиз бүткөндөн кийин кандай максаттарды коюп жатасыз? Мен максатым эң биринчи, эң мага керек максат үй-бүлөм менен жарашыш. Биринчи менин максатым ошол. Анан уже кызым чоңойот, окуйт, уже окууга барат. Анан үй-бүлөлүк нерсе менен оокат кылмай дегендей, дальше менин максаттарым биринчи очередде ошо семья менен жарашыш негизи. Азырынча жубайыңыз менен байланыш жокпу? Бир жылдын жүзү болуп калды, байланышым жок. Негизи Москвада да угам, бажам менен байланыштарым бар. Бажаларым деле жардам бергенге аябай аракет кылышты, рахматын айтам. Дагы деле мамилем аябай жакшы. Ошентсе дагы айтпай, секреттерин жашырып эле атышат бизде. Пока кайным менен сүйлөшүп калгам кээде, кайным деле айтат, жарашкыла, эмне кылып жүрөсүң. Мен баары мени ойлойм, бажам туура жагынан мен аябай 100% түшүнүп атат. Мен бул жакта аябай канчалык кыйналганымды бир гана Кудай анан өзүм билем да. Ушунчалык кыйын күн мындай оюма деле түшүмө деле кирбептир бул нерсе. Ушунчалык кыйналам да ойлогон эмесмин. Аябай ошондо курса болот экенсиң, кээде отуруп алып ыйлайсың. Жатып алып ыйлаган күндөр болду. Келдим, неге мага Кудай таалап. Мен ошо үй-бүлөм менен эки жолго түшкөндөн кийин эле ишим жүрүшпөй эле аябай кыйынчылык душар болду. Себеп мен бир нерсеге көнүп алсам, мен аябай, например, бир нерсеге аябай көнсөм, ошонун эч эстен кетпейт да. Кээ бирөөлөр бар го, баягы эки жолго түшкөндөн кийин бир аз жүрүп алып, утуп кетип, башка жолго түшүп кетип, мындай неме кылгандар. Мен андай эмес экенмин, салам дейм. Сиз урус жарандыгын алып атканда ошондо кандай сизде мындай максат болгон? Менде максат болгон, ушу досум болгон, ушул досум экөөбүз бизнес кылабыз деп, бизнес тууралуу жакшы пландар, проектлерди түзө баштаганбыз. Мен орус жарандыгын алып атканда негизи мен келинчегим айткан эмесмин, келинчегим билбейт эле. Мен мындай секретный кылып эле, анан кийин сюрприз кылып мен алдым деп мындай эч ким билбейт эле. Бир эле досум билет эле, ошол досум жардам берген мага паспорт алышка. Ошол туркаш чогуу бизнес ачалы деп, чтобы бул жактан орус паспорт алгандан кийин көп жерге мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта дегенге көп нерсе бизнес кылып. Мен ошо максатым, кыялым ошо бала чакама шарт түзүп берип койсом деген ой эле. Мага ошо тез мигрант болуп алыста ушинтип бирөөнүн алдында иштебесин каалаган жокмун да. Мен пока жаш кезде ушу мүмкүнчүлүк бар кезде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол нерсени кылам деген ой менен алгам негизи. Так самом деле өзүм мекеним Кыргызстан, негизи Кыргызстанды сатпайм, бирок сөзсүз Кыргызстанга барганда өзүмдүн жарандыгымды алам. Кыргызстан өнүгүүсүн каалайм, аманчылык каалайм кыргыз элине.
Москвада иштеген мекендеш жана Кыргызстанда турган бир туугандарыбызга бул жака акча үчүн сатылып келбеңиздер. Азыр гражданство берип атат баягы зона СВОга чыккандан кийин. Бирок келбеңиздерди өтүнөм. Ошолдан мен өзүм жөнүндө кичине айта турган болсом, мен катардагы жоокермин. Мен эч кандай контракт, эч кандай акчага сатылган жокмун. Мен жонго мобилизация менен кеттим. Ошо келбеңиздерди мен аябай эң чоң өтүнүчүм ошол. Материал чыгаар алдында Ринат бизге байланышка чыгып, Москвага дарыланууга келгенин кабарлады. Ал канча убакыт Москвада болоору белгисиз. Анын согушка кайра тартылуусу дарыгерлердин бүтүмүнөн көз каранды болот. Ошондой эле ал чек арада 7 кыргыз жаранына жолукканын айтып, алар тууралуу учкай маалымат берди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Москвага эсен аман келип алдык. Кудай буйруса. Анан мен айтайын деген ой пикирим, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер. Согушка кетип аткан жана 7 кыргыз боюнча границадан келатып 7 кыргызга жолугуп калып, 7 бала согушка өз каалоосу менен кыргыз паспорту менен кетип жатыптыр. Мен неге деп сурасам, акча керек, үйлөрүмдү бакышым керек. Мен кредитим бар, анан российский паспорт ашып кетем. Урматтуу бир туугандар, силерге согуш биринчиден оюн эмес, экинчиден болсо өзүңөрдүн өмүрүңөрдү тагдырыңарга балта чаап 2 метр жерге бергенге баратасыңар. Эмнеге паспорт алыш үчүн российский, эмнеге Россия акчаны ошончо көп алыш үчүн өзүңөрдүн өмүрүңөргө кыянат кылып атасыңар. Эсиңер барда теңирти жыйылга. Согуш тууралуу вообще ойлонбогула. Канча акча сунуш кылсын, мейли миллион рубль сунуш кылсын барбагыла. Мен силерге айтат элем, барбагыла туугандар. Эртең ата-энеңердин көз жашын агызып, бир туугандарыңардын көз жашын, жана келинчегиңердин жана балдарыңардын көз жашын агызып туруңар келип аталы. Эсиңер барда теңирти жыйылар, урматтуу бир туугандар, Москвадагы мекендештер. Колдон келсе барбагыла. Эмне керек силерге? Согушту оюнчу ойлоп кетип атасыңарбы? Бул силерге согуш кинодон көргөндөй согуш эмес. Канча деген адам набыт, канча деген адам грузия күз болот. Расмий статистика боюнча орус жарандыгын алган кыргыз жарандары 500 миңден ашат. Алардын канчасы согушка тартылганы белгисиз. Биз жогорудагы интервью менен согушту пропаганда кылган жокпуз. Тескерисинче биз согушка тартылган теги кыргызстандыктын тагдырын, ага согуш кандай таасир этти, ошону гана көрсөткүбүз келди. Медиа Хабтын бардык социалдык тармактардагы каналдарына жазылыңыз, бул видеону бөлүшүңүз жана пикириңизди калтырып өтүңүз.